Каракол Ысык Көл областынын эң суук шаарына кирет. Жылда көлдүн башка аймактарында кыш жылуу болсо, мында суук катуу болот. Тоого жакын жайгашкандыктан кышкысын кар 1 метрге чейин жаап, 4 ай бою созулат. Кышкы мезгилге караколдуктар дыкат даярданышат. Декабрды күтүп отурбастан эл эмитен отун суусун камдашууда. Караколдо көмүрдүн 1 тоннасы 6-7 миңге чейин чыкты. Кара алтындын базар баасын төмөндөтүү үчүн Өнүгүү Прогресс партиясы социалдык демилге көтөрүп чыгышты. Элге жардам катары көмүрдү базар баасынан 1000 сомго чейин арзан сатышууда. Нарындагы Актала районунан Турук көмүр карьеринен биз көмүр алып келип, арзан баада, базардын баасынан 15-20% арзан баада адамдарга сататабыз. Көбүнчөсүнөн биз жардам бергенибиз бул пенсионерлер, ардагерлер, ардактуу врач, мугалимдерге көңүл буруп, ошолорго жардам бергенибиз. Мындай саамалыкты колдоо иретинде Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев келген. Буга чейин өкмөттүн калкты жылуулук менен камсыздоо саясатын сындап келген депутат партиялаштарынын бул кадамына жогорку баасын берди. Быйыл сиздер жакшы билесиңер, энергетикалык кризис болуп атат, светтер өчөт. Ошондуктан элибизде жылуулук менен камсыздоо алабыз деген суроо пайда болуп атат да. Ошондуктан сиздерден сураныч, ошол эгерде сиз ушулар иш-чараны баштап, ошону аягына чейин жеткизип, анан кийин баягы 5000 сомдон деп айттыңарбы? Ушу 5000 сомдон жогору бааны койбой, ошо аракет кылгыла да. Биз дагы кайтартабыз. Бул дегенибиз, бул биз жөн эле мындай кайдыгер карабай, биздин элибизге, биздин элибиз кыйналбасын, аз болсо дагы биздин атыбыздан, сиздердин атыңыздардан ошол жардам болсун деп, мына сиздер дагы жакшы жумуштарды аткарып баштап атасыңар. Силерге чоң рахмат. Жергиликтүү активисттердин демилгесин Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров да колдоого алды. Мамлекетти карап отура бербестен жылуулук менен камсыздоонун альтернативдүү жолдорун издеш керектигин баса белгиледи. Тилекке каршы өкмөттө каралганда биз айтсак, ошо күндү шамал менен бүт бардыгы бул кымбат бизге түшөт деген жоопту берип атат. Андай эмесе биз эмнеге негизги келечекте bunday нерсе дагы кайталанышы мүмкүн, энергия кризис. Ошону алдын алуу максатында биз эмне иш-чаралар көрүш керек. Комплекстүү программа кабыл керек. Арзан көмүр сатып алууну каалагандардын саны көп. Бирок бул иш-чара биринчи кезекте аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү камсыз кылууга багытталган. Көмүр керек, кантип көмүр керек эмес. Базар баасынан төмөн берип атканы бизге абдан эле жакшы болуп атат да. Бардык элге могуреки муктаждыгы мүмкүнчүлүгү жетпеген үй бүлөгө абдан эле сонун болуп атпайбы? 1000 сом болсо да бери калып атат, жакшы эле да. Чоң рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун. Ушул Өнүгүү Прогрессиңер мындан ары дагы күчөй берсин, ак жолуңар ачык болсун. Көмүр кышында эле керек эмес, эле жайында деле керек. Отун суусуз эч кандай жашоо өтпөйт да. Буларды көмүр менен аябай жол, туура жолду тандагандарына дагы ыраазы. Өнүгүү Прогресс партиясынын иши муну менен чектелбейт. Таза суу чыгаруу, жол куруу боюнча көйгөйлөрдү жергиликтүү эл менен биргеликте чечишүүдө. Маселен, Жаңы Арык айылында жолдорго кум, шагыл төгүүгө жардам беришүүдө. Кичине болсо дагы баягы айылдын тургундарына баягы жардам болсун деп, ушу азыр кышка келе атпайбы? Анан ушу жакын арада ошо штурмовой бергенине карата ушу караңгыга карабай иштеп атабыз да. Айыл тургундары өзлөрүн баягы чогултуп, мына ушул жерде чогулалы эл журт бириксек бирдеме болот деп. Жолдоруңарда проблема бар экен, силердин эмне жардам керексе бизден, например, техника жагынан деп атат да. Биз техника жагынан жардам берип атабыз. Жашоону жакшы нукка буруу ар бир адамдын колунда. Өзүнүн жашаган жерин, айылынын көйгөйлөрүнө кайдыгер карабаган жарандарга Өнүгүү Прогресс партиясы жардам берүүгө ар дайым даяр дешет партия өкүлдөрү.